Баткен облусунда той маарек өткөргөн жарандарга чара көрүлүүдө. Учурда облустун бардык район шаарларында ар кандай маарекелерге тыюу салуу боюнча жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган комиссия рейд жүргүзүүдө. Баткен облусунун аймагында эпидемиологиялык абал турукташканга чейин той аштары өткөрбөө боюнча облустук штаб кабыл алган чектөөлөргө баш ийбеген жарандарга айып пул салынууда. Ошондой эле 15 август күнү облустун борбору Баткен шаарындагы базарга жана соода түйүндөрүндө да текшерүү жүрүп, 29 объект текшерилип, анын 19у эскертүү алып, 10 объектке айып пул салынды. Белгилей кетсек, облустун аймагында коронавирус илдетинин жаңы учурлары дагы да катталып жаткандыктан той маарекелерде орууну жуктуруу тобокелчилиги жогору экендигин, тартипти сактоону эскертебиз жана чектөөлөргө баш ийбеген жарандар мыйзам чегинде жоопко тартылаарын билдиребиз. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Нуризат Муратали кызы, Нурмухамед Абдыкалык уулу, Салам медиасы.